Нурия апа, урматтуу Жолдош Кудайбергеновдун достору, чогуу иштеген коллегалары, урматтуу балдар, студенттер. Бүгүн биз 7 апрель элдик революция күнүнө карата апрель революциясынын баатыры Жолдош Таалайбекович Кудайбергеновго арналган мемориалдык тактанын ачылышын ошол биздин факультет жайгашкан 5-окуу корпусунда аземи болмок. Азыр уруксат берсеңиздер, Улуттук университеттин ректору профессор Канатжайлы Садыковго сөз берелик агай. Негизи сиздер жакшы билесиздер, 9 жыл мурда 2010-жылы апрель айындагы революция дейт кээ бирөөлөр, төңкөрүш деп айтылат. Бирок ошол учурдагы үй бүлөлүк режимди алмаштырыш үчүн жакшы жакын жашоого умтулуусу менен чыккандардын бири катары силердин студенттер Жолдош агайыңар ошол учурда каза болгон. Алдыда туруп ушу жаштарга, жалпы биздин кыргыз элибизге жаркын жашоо бериш үчүн ошондой өзүнүн жанын аябай курман болгон учуру болгон. Ошол Жолдош Кудайбергеновдун элесин биздин окуу корпуста эскерип, сиздер үчүн тарбия катары, биздер үчүн ушул таза коомду курууга дагы умтулуш үчүн унутпай ошол болгон революциянын сабактарын эсибизде калтыруу үчүн ушул ардак эскерүү тактасын ачууга уруксат бериңиздер. Баарыңыздарга рахмат. Биздин ушу бүгүнкү күндүн атайын ушул немеге арналган, ушул иш-чарага арналган ишибиз андан ары аудиторияда уланат. Ошон үчүн сиздерди баарыңыздарды ушул аудиторияга чакырабыз. Сиздерге чоң рахмат.